Арбаңыздар, азиз кесиптештер, кыргыз тилинин логикалык жана коммуникативдик функциясынын өркүндөтүүдөгү жалпы республикалык тестирлөөнүн ролу деген семинарыбызга кош келипсиздер. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча берилген тесттик материалдардагы негизги өзөк жана мазмун эмнеде? Биринчи, жаттамачылыктан креативдүү ойлоого өткөрүү. Экинчи, билимдерин колдоно билүүгө, компетенттүүлүккө багыттоо. Үчүнчүдөн, тил байлыгын жана анын коммуникативдик функциясын арттыруу. Жыйыртыны билесиздер. Негизинен төмөндөгү курамдан турат. Аналогия, сүйлөм толуктоо, окуу жана түшүнүү, практика, грамматика. Мен өзгөчө логикалык ойлонуу машыктыруучу көнүгүүлөргө басым жасайм. Машыкпаган спортчу жеңишке жетишпегенде эле логиканы машыктырбай туруп, тесттен жакшы угуп алуу кыйын. Бул көнүгүүлөр кыргыз тилинин берилиши тест тапшырмаларды түбүнөн түшүнүүгө түрткү берет. Мисалы карап көрөлү, таблицаны пайдаланып, барабар окшош чендеш түшүнүктөрдү топтоштурула дейт. А1 батыш, караңыздар, батыш эмнесинин өзгөчөлүгү. Батыш горизонттун 4 жагынын бири. Ошондой эле нерсе бул жерде Б2-де турат. Күз дагы 4 мезгилдин бири. Жана В4-те турат. Бул Атлантика дүйнөлүк 4 океандын бири. Төмөндөгү сүйлөмдөрдө кайсы сөздөр ашыкча? Улакчылар аттары менен улакка киришти. Албетте улакчы аттары менен кирет да. Аттары менен деген сөз бул жерде артык баш. Эми сыр сандык логикалык оюнунун маанисине токтололу. Бир нече логикалык суроолор аркылуу балдар сыр сандыкка катылган буюмду табыш керек. Кимдики туура чыкканын кийин талдап текшеришет. Мындан балдар сөз түркүнүн астырттан түшүнүүгө, таамай суроо бере билүүгө адаттанышат жана үйрөнүшөт. Эми негизги бөлүм аналогия келели. Аналогия түшүнүктөрдү ыкчам өздөштүрүүдө билим, тажрыйба, көз караш жана фантазиялардын салыштыруу, ассоциациялоо, классификациялоо, синтездөө аркылуу жуурулушу. Анын формуласы төмөндө көрүп турасыздар. Кээ бир окуучуларда билим жетиштүү, бирок колдоно билүү жок. Кээ биринде тескерисинче. Эйнштейндин пикири боюнча ийгиликтүү инсан ушуларды жуурулуштурган инсан. Ал оюнчуктап ойлонуп сүйлөө ийгиликтин негизги формуласы дейт. Демек, ийгиликтүү инсандын калыптанышында тил, коммуникативдик байланыш башкы зарылдыктан болот экен. Биз аналогияны адатта бүтүрүүчү гана класстын окуучуларына тиешелүү кылып кабыл алганбыз. Жок, керек болсо башталгыч класстан. Мен башталгыч класстын мугалим катары иш тажрыйбаман мисал келтиргим келет. Адан баш өтүп атат. Алифбеде баштанат, Адан жазуу башталат. Чоң кара жер алартаяк баштанат. Үй тамгасына эки айрылат бир жолдун бөлүнгөндө аягы. Аныгыле үйгө окшош рогатканын таягы. Чабелекей кайкыса, ача уйрук коозулан, сойгондосо жыландын үйлөр чыгат оозуна. Адатта балдар балыкка кеткен Б, үкөгө кеткен Ү деген сенек формулага адаттанышкан. Жогоркудай иш аракеттерден соң балдарда образдуулук, фантазия болот. Изденишет, тил өсөт. Башталгыч класстан ушундай окуган бала 11-чи класста тесттен чайнап. Эми аналогиялык байланыштар. Адатта аналогиялык байланыштардын 15-16 түрү берилип жүрөт. Адепки даярдыктар үчүн бул оордук кыларын мен жеке тажрыйбамдан байкап келатам. Ошон үчүн үйрөнчүк мезгилде кошумча байланыштарды да сунуштайм. Мисалы, терезе парда. Бул жерде негизги байланыш Айманжананын милдети болгону менен кошумча сактоочулук, орундук, көрктүк эстетикалык байланыштарды жашап атат. Булар бара-бара топтоштуруп, жалпылаштырып, кайра кыскарып кетет. Бул да практика, түбүнөн түшүнүүгө түрткү берет бул да. Аналогиялык түшүнүктөрдү калыптандырууга карата тапшырмалар, жуптарды толуктоо. Биринчи жупка карата экинчи жупту толуктоо. Мисалы, бир нерсе тормоз, ат бир нерсе. Тормоз бул машинаны токтотчу жабдык. Ошондуктан албетте машина деген келет. Атты токтотчу албетте тизгин келет. Ушундай тартипте калгандар уланат. Берилген сөздөрдүн синонимдик жана антонимдик варианттарын табууга машыктыруучу тапшырмалар. Сөздөр: кубаныч, сүйүнүч, мындай жарылуу, жаркуу, жетин алуу,
антонимдер өкүнүч, кайгы, муң. Бир учурда синоним менен антонимди катар берүү менен балдардын ар тараптуу ой жүгүртүүсүнүн мүмкүнчүлүгү ачылат. Айрым заттардын, кубулуштардын турпаттык, маанилик, чендик окшоштуктарын аныктоого тапшырмаларды берилет. Заттар жылан, ал арканга, тамырга, түтүккө, жолго жана арыкка окшошот. Турпаттык байланыш бул жерде өкүм сүрүп атат. Кээде байланыштар бир нече ирет бирдей болуп калган учурлар кездешет. Мындай учурда эмне кылабыз? Караңыздар, улар чиркей деген аналогия берилиптир. Бул мисалда негизги байланыш, логикалык байланыш, бул антонимдик байланыш. Ал бардык жуптарда сакталган. Ошондой эле зат жана түшүнүк, маанилик, орун тартип байланыштары дагы жашап атат бул жерде. В вариантында орун тартиптик байланыш бузулгандыктан бул вариант чыгат. Бардыгында канат бар, бирок бир гана Г вариантында кит жабакта канат жок, ошондуктан бул да чыгат. Калган 3 вариант окшош болуп калды. Карайбыз, чиркей, көгөн, ары деген түшүнүктөр бири-бирине абдан жакын, айырмаланбай кичине заар чагат. Ошондуктан эми биз экинчи аныкталгыч улар, бүркүт, тоодакты салыштырабыз. Мына караңыздар, улар, тоодак, бүркүт. Бул жерде улар менен тоодак дээрлик бирдей сапатка ээ болуп чыгып атат да, бүркүттө эки гана сапат болуп калып атат. Ошондуктан туура вариант бөлүнүлдү. Эми сүйлөмдү толуктоого өтөбүз. Сүйлөмдү толуктоодо аналогиянын дагы, окуу жана түшүнүүнүн дагы, сүйлөмдү толуктоонун дагы элементтери жатат. Сүйлөмдү толуктоонун өзүнүн алтын ыкмалары бар. Биринчи, сүйлөмдү окуп жатканда бош калган жерге а дегенде бир нерсе деген сыяктуу белгисиз ата тобушту коюп окуу керек. Көпчүлүк учурларда на-на-на, ла-ла-ла деген сунушталган учурлар бар. Бул бир топ аларды адаштырат. Ал жерде музыкалуулук, ыргак негизги маанини бузуп калат бул жерде. Берилген варианттарды карабастан туруп дегенде бош жерге өзүңдүн вариантыңды коюп үйрөн. Бул экинчи. Ал эми үчүнчү, сүйлөмдө таяныч сөздөр бар жана жардам сөздөр бар. Ушул экөө аркылуу эле аныктап коюуга болот. Мисалы үчүн, мээртөгү айкөлдүк. Туура. Талап коюу көрө албастык. Жок. Бул жерде дал келбеди, туура эмес. Ал эми жардам сөздөргө таянсак, мээртөгү тескерисинче айкөлдүк. Жок, тескерисинче эмесине чын эле айкөлдүк ал. Бул да туура келбеди. Демек, жардамчы сөздөр карама-каршылуулукту, параллелдүүлүктү, себеп натыйжалуулукту жана башкаларды камтып турат. Муну сезген бала сүйлөмдүн маанисин боолугун сезе баштайт. Анан эми төртүнчүсү, адаттагыдай эле сүйлөм түзүп коюу керек. Эми ушулар үчүн дагы айрым үйрөтүүчү практикалык тапшырмаларды сунуштайм. Бош орунга варианттагы сөздөрдүн эң таамай тиешелүүсү менен толуктоо. Бир нерсеге жетеленген адам байы төгөнүп бараткан шанчыракка окшош. Эмнеге? Албетте варианттардын ичинен үмүтсүздүккө деген дал келет. Ушундай уланат. Сүйлөмдүн асты сызылган сөздөрдүн синонимдери менен алмаштыруу. Дагы бир түн, дагы бир түн уюп турду. Уюп турду, түн, уюп деген сөздөрдү алмаштыруу керек. Караңгылык, төөнүлүк деген дал келет. Калтырылып кеткен сөздөрдүн антонимдик жуптарын табуу. Лувр дүйнөнүн үйүзү жок арткы чегин, бир нерсеси жок бул чегинен бир талчок таппады. Үйүз арткы чек болсо, бул чек бүйүз антонимдик байланыштан чыгат. Чакан текстеги калтырып кеткен сөздөрдү толуктоо, бул эң натыйжалуу ыкма. Мындай тапшырма берилет. Бош калган жерлерге балдар өздөрүнүн пикирлерин жазышат. Кийин ал чындык менен чыныгы текст менен салыштырышып туруп талкуулоо жүргүзүшөт. Окуу жана түшүнүп өтөбүз эми. Бул эң оор бөлүм. Бул жерде баш көйгөй балдар китеп окуунун көндүгүнө жакшы калыптанган эмес. Окуу жана түшүнүү бөлүмү китепти сезимдүү окууга, контексттик маанилерди туюу аркылуу негизги ойду аныктоого жардамдашат. Суроо бере билгичтигин, сөз түркүнүн кылдап туюуну үйрөтөт. Текстти окуунун эки усулу бар. Биринчи горизонталдык, саптап окуу, экинчиси вертикалдык, ой кууп тике окуу. Күнүнө 2 рет мүнөткө салып, дайым окуп, жыйынтыктарын журналга жазып барган жакшы. Балдар мүнөтүнө 300дөн кем эмес сөз окууга тийиш.
китепти тез түшүнүп окууга багытталган каражаттарга токтолобуз. Мисалы, Шультер таблицасы. Тексти горизонтал, вертикал багыттары боюнча окууга психологиялык жактан адаптандырат, көздүн көрүү перифериясын кеңейтет, ориентировканы өстүрүүгө жардам берет. Тапшырманын шарттары бул жерде берилген. Сөз түрүндө берүүгө да болот мынтип. Ал эми сан түрүндө да берүүгө болот мынтип. Бул боюнча ар бир окуучу бир нече вариантты өздөрү түзүп, үчтөн болуп туруп топ менен иштөө дагы өтө пайдалуу. Муну жасап көрүү керек. Эми тексти тез түшүнүп окууга багытталган айрым автордук логикалык тапшырмаларды сунуштайм. Биринчи, стилистикалык жактан бузулган сүйлөмдү түзөө. Кум сарылган күн асмандуу кыйрындай тытылган булуттардан салаңдап түшүп барат. Туурасы, кум сарылган күн асман кыйрында тытылган булуттардан салаңдап түшүп барат. Атайлап айрым сөздөрдүн же сөз айкаштарынын орун тартиби алмаштырылып, чаташкан сүйлөмдөр берилет. Балдар муну түздөп бир сүйлөмгө айландырышы керек. Түзөбүз. Көрсө фронттогулар Майсалбектин жазып кеткен катын өздөрүнүн каттарына кошуп, сельсоветке жиберишкен экен. Чынжыр оюну, усулу, бул өтө сонун усул, окуу түшүнүүгө үйрөтчү. Текст күтүлбөгөн жеринен чорт үзүлөт дагы, балдарга таратылат. Балдар логика кууп, ой кууп, аларды өздөрү таап алышат. Ал эми өзөк усулу атайын мугалим тарабынан тема берилет. А дегенде ошол боюнча 10 мүнөттүк, андан ошол эле темада кайра 5 мүнөттүк, ошол эле темада 1 мүнөттүк, акырында ошол темада 10 секундалык эссе жазылат. Мисалы, тема мекен туйгусу болсун. 10 секундада мекенди сүйүү имандан, барынан эктүүгө мекен туйгусу деген курч айтымдар жазылышы мүмкүн. Эми салыштырма ой. Кыргыз эли мал сойгондо жиликтөөнө жаш берген. Бир жибиктин чым-чым этин экинчисине өткөрбөйт. Сөз, тексти да ошондой. Текстин дагы ошондой түзүмдөрү бар. Мисалы, баяндоо, деталь, каршы ой, контекст, көйгөй, эмоция, сүрөттөө, тезис жана башка. Жогорудагылар таянуу менен текстке иреттүү жана чачынды анализ жүргүзүүгө болот. Иреттүү анализ, абзацтар боюнча анализ, чачынды анализ, деталдар боюнча анализ. Мисалы, Кара Сейдина деген темага Бактыбек уулу Кадырбек деген окуучунун түзгөнүн карап көрөлү. Бул жерде негизги абзацка ат коюлуу басым жасайбыз. Караңыздар, окуучу кандай ат койгон. Биринчи абзацка касиеттүү зат, экинчи ассорти түр, дагы, табигый дары, өкүт, эскертүү, көрөгөчтүк деген аттарды жибарган. Демек, бул баланын логикалык ойлоосунун бир топ күчтүүлүгүнөн кабар берип турат. Эми текстти окуу жана түшүнүүдө өзгөчө эске алына турган учурлар. Биринчи, тексттин темасына карап туруп эле эмне жөнүндө болгонун болготуп үйрөтүү керек. Экинчи, тексттин биринчи, экинчи абзацын окуп, андан кийин акыркы абзацтарды окуп туруп, ортодо эмне окуя болорун балага болготуп үйрөтүү керек. Кийин текстин салыштырылат. Эми кыргыз тилинин грамматикасына келебиз. Менин байкоолорумда эң оор ушул грамматика болуп атат. Факт менен сүйлөйүн. 2018-жылы сынам тест алдык. Каракулжа, Ноокат, Катамжай райондорунан. Алынган тесттин орточо анализин келтирейин. Аналогиядан 58% туура болду. Сүйлөмдү толуктоодон 62% туура болду. Окуу жана түшүнүүдөн 55%. Ал эми кыргыз тилинин практикалык грамматикасынын 54 гана пайыз эң акыркы орунда калды. Мына парадокс. Кыргыз тилинин грамматикасын балдар 11 жылдан бери окушат. Атайын программалар, китептери бар. Жанында мугалим сабак берген мугалим турат. Дагы эмне керек? А калган 3 бөлүмдө атайын программа менен окутулган эмес. Кийин соңку ар жерден темселеп терип окушкан. Эмнеге натыйжа мындай анда? Себеби аныкталгандай болду. Көрсө, грамматикада материалдар өтө майдаланып, чаржайып берилип, аларды дароо эле практикада колдонуу кыйын экен. Эң негизгиси горизонталдык билим берүүгө, жаттамачылыкка басым жасалып калыптыр. Балдар грамматикадан материалдардын да бир бүтүндүктө көрүүгө умтулушат экен.
материалдарды топтоштуруп, интенсивдештирип окутууга басым жасайм. Мисалы, кыргыз тилинин стилдерин бардыгын 1 саатта өтүп, калганында практика. Ал эми тыныш белгилери келгенде аны дагы кыска эле убакытта өтүп, калганын мындай таблица түзүп туруп практика жасатам. Анын натыйжасын көрсөңүздөр болот. Ушул боюнча окуучунун түзгөн таблицасы. Муну бала 2 жумада түзгөн. Ал 2 жумадан кийин бири-бирине беришет. Бири-бирине беришет дагы 3 күн бири-бириникин талдап келишет. Андан кийин келип презентация жасашат, андан кийин канага илип коюшат. Жарменке катарында. Кийин ушул нерсени турмушта образдуу пайдалануу максатында ким ошону образдуу бир түзө алат экен деп тапшырма бердим эле. Бир окуучунун ушул кыргыз тилинин тыныш белгилерин мындай образдаштырганына күбө болдук. Көрүңүздөр. Ош бишкек жолу аялдабалар чекит, бурулуштар үтүр, ача жол суроо, коркунучтуу жерлер иле жана башка. Мына компетенция. Ушундай ойлонгон балдарда албетте тесттик жакшы натыйжалар болот. Андан дагы ар бир сабагымда көптөгөн материалдарды таратам мен балдарга. Балдар ошолордун бардыгын иреттүү, сарамжалдуу топтоп жүрүшүн талап кылам. Ал үчүн булар китеп жайган катарында болуп калат. Мында мына бир окуучунун ошондой портфолиосу. Мында ошол окуган мезгилдеги бардык материалдар ичинде бар. Бардык материалдар ичинде. Демек, бул деген сөз эстен чыккыс нерсе болот. Уктум, унуттум, көрдүм, эстеп калдым, жасадым, үйрөндүм деген белгилүү дидактиканы жазып алып турат. Балдардын тестте дагы бир көйгөйү тест учурунда убакыттан уттуруп койгону. Бул үчүн автордук конвейер усулун иштеп чыкты. Бул кадимки өндүрүштөгү ыкма сыяктуу эле. Тесттер балдарга номерленип, барак боюнча таратылат. Балдар убакыт менен айланпа түрүндө иштешет. А дегенде 60 секундга королтулса бир тапшырмага, бара-бара балдар 30-20 секундага чейин түшө баштайт. Бул чоң керек. Эми тестке даярдоо боюнча окууларды биринчи кезекте мугалимдердин өзүнө жүргүзүү зарыл экенин мен сезе баштадым. Бул багытта биздин Ноокат районунда усулдук кервен аттуу окуулар уюштурулуп атат. Урматтуу кесиптештерим, бул чоң тема. Убакытта көп нерселерди чагылдыруу мүмкүн эмес. Март айынан бери бул боюнча соопчулук иретинде онлайн сабактарды өткөрүп келем. Бүгүнкү күнгө чейин дээрлик бардык областтардан жүздөгөн мугалимдер, миңдеген окуучулар окушту. Жерлерде ондогон шакирттерим бар. Бул окуулар жаңы жылдан дагы болот. Бардыгыңыздарга жараткандан чексиз ийгилик тилейм. Саламатта калыңыздар.